Арбаңыздар дактуу армандар, барыңыздарга ысык салам айтам. Окей радиосу менен биргеликте болуп жатканыңызга ыраазымын. Анда эмесе биз сиздер менен чогуу маекти баштадык. Окей радиосу үй бөлүк радиодо бирге болуңуздар. Кызматта журналист Канат Алмамбетов, ал эми биз дагы бүгүн дагы кызыктуу коногум менен маектешели деп турабыз. Өзүңүз билип жүргөндөй, көрүп жүргөндөй, дүйнөнүн булуң бурчундагы биздин мекендештерибиз менен кызыктуу маектерди куруп келе жатабыз. Анан бүгүн дагы менин коногум кызыктуу. Бүгүнкү күндө ушул биздин мекендешибиз Американын Чикагосунда жашап, эмгектенип келе жаткан үй бүлөлүү, азырынча бир кыз, 3 уулдун атасы, сүйүктүү атасы деп айтсам болот. Жана ошондой эле бүгүн трак айдап, Америка Кошмо Штаттарында эмгектенип келген Мирбек Сагынбеков менен маекти баштайлы деп турабыз. Мирбек, кош келиңиз. Саламатсыздарбы? Ассаламу алейкум. Жакшы. Бардык угуучулар, Жакшы. угармандар. Маанай жакшы. Маанай жакшы, баары жакшы. Артта илинип турган сүрөттө канча миллион долларга сатылып алынган? Арзан эле 2 миллион. 2 миллион. Жакшы. Негизи эми азыркы учурда ушундай болуп калбадыбы? Сүрөтчүлөр дагы түшүнбөйсүң, кээ бир сүрөттөр бар, мындай карасаң, баягы балаң дагы чиймелеп же кызың бир тартып коет да, анан кийин баасы болсо асман чапчып калганын дагы көрүп байкап жүрөбүз го. Бул жер ошо зарядка жакын жерге отурдум. Жакшы. Кудай буйруса свет өчпөсүн деп тилейли анда. Биз болсо сиздер менен чогуу урматтуу бизди угуп жаткан аталар, апалар, эже карындаш, инилер, бөбөктөр, баарыңыздарга салам айтабыз дагы. Эгерде сизге кызык болсо, Америка жөнүндө билгиңиз келсе, же болсо туугандардын арасынан, же болсо иниңиз, агаңыз, балаңыз Америкага барып иштеп келейин, же болсо сырт жакка чыгайын деп атса, мына бүгүнкү маекти уксаңыз болот. Деги эле кандай акыбал? Жагдай кандай? Америкага барганда эмнелерди билиш керек? Эмнелерди эстеп алышыбыз керек? Же болсо сыртка чыкканда кайсы нерселерге бизге маанилүү? Мына ошол жөнүндө азыр биз Мирбек менен чогуу баарлашып, ушул жөнүндө сурайлы деп атабыз. Мирбек, Америка Кошмо Штаттарына барганыңызга канча болду? Келгениме быйыл сентябрда 10 жыл болот. 2011 келгем. Америка Кошмо Штаттарынын коен жатагына чейин билип калган турбайсызбы, Кудай буйруса? Буйруса жакшы эле билип калдык. Анан азыркы учурда трак айдап атасыз. Бул эми баягы биздики алганда, бизче айтканда КамАЗ айдап, алыс жолдорго чыгып эмгектенип атабыз, Бизде айтканда ошо дальнобой болуп атабыз. Американын ичинде. Анан Америкада эми эң эле белгилүү Манас го дейм, Манас ошол трак айдагандар жеке өзүнүн ошо Кыргызстан тарапынан компания. Кыргыздардын ичинен именно эң чоң компания десек болот, ошо Манас. Көбүрөөк айдоочулары, көбүрөөк трактор бар, ошо Манас Экспресс. Сиз өзүңүз жеке тракты айдайсызбы, өзүңүздүкү же бир фирмага тиешелүүбү? Трак өзүмдүкү, бирок башка компаниялар иштейм да. Өзүбүздүн достордун компаниясы. Мисалы маалыматтар боюнча ар кандай айтып келишет да, мисалы тракты өзүңкү болсо кичине көйгөй көбүрөөк болот, компанияныкы боло турган болсо алар баардыгын жазап берет, сен болгону гана айдайсың дейт. Ошондойбу? Ошондой. Өзүңдүк болсо жоопкерчилик баардык өзүң башыңда болот, өзүң машинеңде эле. Бирок кичине тыйыны жакшыраак болушу мүмкүн да, расходдор азыраак. Бирок ошол эле учурда бузулуп калса ар кандай болот. Анда сиз болсо баягы эми аларды компанияга иштеп, анан кийин каалаганды айдап, каалаганды айдабайын, кой мен бул нерсени токтотоюн, андан көрө кичине чыйра алайын, өзүмдүкүн кылайын, өнүгөйүн, өсөйүн деп анан өзүңүздүн трагыңызды сатып алган турбайсызбы? Көрөйүн деп. Негизи эле Америка Кошмо Штаттарына барганда негизи эле эң алгачкы максат кандай болуп бардыңыз эле? Буга чейин кандай жумуштарда иштедиңиз? Ошо 2011 келдик. Эми келерде негизи келе албай жүргөм. Окууну бүтүп, антип анан биякта классташтарым бар болчу. 3 классташым. Ушу классташтарыма келсемби деп. Анан өзүбүз машыккан, бир аз результат көрсөткөн спорт боюнча турнир болуп калды биякта. Именно биздин
кызыктуу жери ошол менин классташтарым жашаган шаар, ошол райондо прям үйүнүн почти жанында эле десек болот, ошол жерде турнир өттү. Ошол турнирге келип анан калып калдык. Келатканда максат эл катары бир үй алып, машина алып, бир 2 жылда эле тарс турс болуп кетип калам деп ушундай баягы ой бар болчу. Анан ал 2 жыл мындай көздү ачып жумгуча эле өтүп кеткен, биякта убакыт аябай батып кеткен. Ошо максат ошондой болчу. Спорттун кайсы түрү менен машыгабасыз? Спорттун орусча айтканда рукопашный бой менен келгенбиз. Негизи ошо бокс, кикбоксинг ушундай аралаш сыяктуу да. Турнир ошол рукопашный бой боюнча болгон. Жакшы, ошондо келдик деген сөздүн өзү ошондо үй бүлөңүз менен келип атасызбы? Жок, анда бойдок болчумун. 26 жашта келдик деген команда болуп келгенбиз. Өзүбүздүн агайыбыз Тотош Бобек деген биздин жакшы көргөн сүйүктүү агайыбыз. Анан команда бир 11-12 киши. Анын баары кеткен, бир 2-3 калганбыз. Агайдан уруксат сурап, ошо биякты көрөлү, жашоосун көрөлү деп. Эми мындай болуп атпайбы? Сиз өзүңүз айттыңыз, бияка көптөн бери Америкага келе албай жүргөм деп калдыңыз. Эми бүгүнкү күндө Америкага бара албагандар деле көп да. Анан ал жактан баягы эмне үчүн бизди жеңил кирип чыкканга кое бербейт? Анткени барганда көбүбүз калып калабыз да, туурабы? Адаштырып, адашып кетип калып калмай дегендейчи. Анан сизде дагы ушундай мындай кандай легалдуу түрдө калдыңызбы, же 3 айга, же 1 айга болуп, андан кийин калып, анан кийин узарттыңызбы? Ооба, легалдуу эле калдык. Биякта ар кандай жолдор бар, ошо мындай спортивный виза деп коет. Ошо рабочая виза деп. Ошол боюнча калып калдык, узартып. Анан кийин үйлөнгөндө Америка Кошмо Штаттарынан үйлөндүңүз, э? Анан 2011 келдик, 2013 азыркы жубайым менен интернеттен таанышканбыз. Одноклассниктен таанышып, 1 жылдан ашык сүйлөшүп, анан ал дагы буйрук болуп калды. Ошо 2013-жылы келип, үйлөнүп, анан азыр ошо 4 бала болуп калдык. Эме турбайбы анда, э? Гүлжигит Сатыковдун Агенттеги махабат деген ыры жардам берген турбайбы, таасир берип? Жакшы. Эми мындай болуп атпайбы? Мисалы, азыркы учурда Америка Кошмо Штаттарына ишке барып келейин дегендер, мисалы, менин тааныштарымда деле аябай көп да. Мисалы, Америка Кошмо Штаттарына барыш үчүн ошол эмнелерден кыйналдыңыз? Мисалы, Америка Кошмо Штаттарына түшкөндө эле баардыгы сонун болуп эле баягы нанга май сүйкөгөндөй эле тегиз кеткен жери жок да. Көп нерсе кыйналдыңыз. Кайсыл жагы сизге оор болду? Ошо айтып башын айтып кетсем, ошо келгиче мен башкача элестеткем Американы. Мурда дагы маалымат аз болчу да. Азыр көп мындай бардык жерден көрүп, мындай бүт эле жеңил, мындай мисалы стройка болсо баары эле техника менен да кнопканы басып койсо өзү эле кылып коет деген элестетип келсем, андай эмес экен. Биз келгенде ошол мен Филадельфия деген шаарда жашадым. Классташтар, достор баары көпчүлүгү ал убакта эмеде иштечү, стройкада, крышада чатыр жаап, үйлөр чатырынан. Ал иштегендер билет, аябай эле оор жумуш. Мен мисалы Кыргызстанда андай иштеп көргөн эмесмин. Жумуш оор, анан темп да башка да. Мисалы жайында эртең менен 6-да кетесиң, кечинде 11-де келесиң да, жол 1-2 саат болуп ушинтип. Анан ортодо бир жарым саат, 1 саат эс алабыз. Ошо оор экен, жеңил эмес экен. Тил жагы кандай болду? Тилди кандай өздөштүрдүңүз аяка барганда? Же бияктан эле кичине даярданып алдыңыз беле? Тил жагын айтсам, ошо Филадельфия шаарында ал жакта мындай да, биз жашаган районда көпчүлүк СНГдан келген мигранттар экен да. Орустар көп, өзбектер, кыргыздар дегенде. Анан иштегенибиз, чогуу жашаганыбыз жалаң эле өзүбүздүн достор. Мындай тил, чын айтсам, мындай такыр эле кереги жок болду. Үйрөнгөн деле жокмун ошол убактачы. Баары эле орусча, даже кээ бир көпчүлүк магазиндерге кирсең, орустар иштеп орусча сүйлөйт да.
Анан 2000 ошо үйлөнүп антип жайланып 2014-жылы Чикагого келип таксиде иштедим. Таксиге чейин дагы анча мынча жумуштарда пицца ташып, магазин иштеп, анан таксиде иштеп, ошо таксиден бир аз тил жагын үйрөндүм десем болот. Бирок мисалы азыр келем дегендерге тилди үйрөнүп келсе аябай эле жакшы плюс да. Англис тили негизи биз баягы орус тилин окуп, анан биз үчүн баягы эл аралык деңгээлдеги тил деп эметпебиз го, бирок баягы мен өзүм оюм англис тили дүйнө жүзүндө көп мамлекетте сүйлөткөн керек экен. Азыр Кыргызстанда туруп эле мына иштегендер көп го. Ооба. Ошону айтмакчымын. Жакшы, анан баягы тажрыйбаңызда көп эле жумушта иштептирсиз. Кайсыл жумуш сизге жакшы болду, мындай жагымдуу болду? Ушул жумуш мага жакты деп. Америка Кошмо Штаттарында. Пока мындай жагымдуу деп деле айта албайм. Ошо акыркы чын айтканда жана үй алып, машина алам деген максатым бар болчу деп атпаймынбы. Ошо акыркы жумуш тракта кичине акча жагынан кичине результат кылдым десем болот. Аты-менен үй алып берип, ага чейин чын айтсам мындай иштеп аттык, бирок ошондой эле биякта расход көп. Андай деле эметкен жок да. Анан бирок жакты деп жаккан жок деп айта албайм. Оңой эмес, иштей салат да. Жакшы. Мындай үстүртөдөн эле айтып кеттиңиз, ата-энеңизге үй алып бердиңиз, Анда жараткан сиздей балдарды Кыргызстанга дагы көбүрөөк берсин деп тилейли. Жакшы. Эми мына азыр болсо ошол трак айдап атасыз. Бүгүнкү учурда мынакей кайра кайтсак ушул темага. Кандай кыйынчылыктар бар, кандай мындай жеңилдиктер бар? Айдоочулар үчүн эмнелер жеңил, эмнелер мындай Кыргызстандан өзгөчө да, мына ушул нерсени да Кыргызстандан көргүңүз келет эле. Кыргызстанда мен баягы КамАЗ айдап көргөн жокмун. Айта албайм, бирок шопур катары айырмасы чоң деп айтып элем. Анткени баягы биздин жолдор башкача да. Бул жакта мындай кыскача айтканда условиялар аябай жакшы. Мисалы, жолдор аябай жакшы деп айта алам. Мен уже 3-4 жылдан бери иштеп атам. Бүт кээ бир жерлер кандай мамлекет болсо да, мисалы, кээ бир жерлер бар, адам деле барбай турганчы. Ошол жерге чейин жол сонун, болгон белгилер бүт ордунда да. Мисалы, кээ бирлер могу жерге жөнөлө койбой эле деп деле коймок деп ойлойм да. Баары жакшы, жана тракистердин трак-стоп деп коебуз, токтоп, жатып, тамак ашыл, бүт баары мындай жакшы да, кыскача айткандачы. Бирок темп биз дагы кыргыздар кичине жанталаш дейсизби? Темп аябай катуу. Кээ бирлер мүмкүн ишенбейт. Мисалы, кээ бир досторум бар. Бир жумада, например, 7000 майл деген бул 10.000 километрден ашык айдап койгондар бар да. Бир жумада элечи. То есть темп аябай катуу. Эң оору, жумуштун оор жагы бул уйку аябай аз. Бул адамдын аппетитине жараша, конечно, бирок баары эле иштейм деп бири-бирин аттандашат. Ошо уйку, анан жумуш подвижный эмес да. Айдоочунун жумушун билесиз да. Отурасың кечке. Ошо ден соолукка кичине зыян. Эми мисалы бизде жаандан кийин, кардан кийин, сууктан кийин жердин баардыгы жаңы чыккан коз карындай болуп тешилип калып атпайбы? Силерде деле ал көрүнүш барбы? Андай анча мынча болуп калат, көбүнчө чоң шаарларда болот экен. Анткени ойлойм, движение аябай көп да. Пробка көп, анан алып туруп эле жаза кое албайт да. Мисалы, Нью-Йоркто ошо көп жерлердин карасаң жол анча эмес да, начар. Бирок айылдарда жана трассаларда тескерисинче жакшы аябай. Анан эми баягы укканыбыз бар эле, ошол 10.000 километр жүрөсүңөр, Негизи уруксат 10.000ге чейин эле деп укканбызбы?
10.000 километрден эми ушундай жүргөндөр бар да, жумадачы. Негизи Ар кандай канча жүрөт? Негизи мындай чектөө бар да. биз чектөө азыр логбук деген система кирген. Бул баарын эме менен контролдоп турат. Электрондук логбук да. Биякта мисалы бир күндө бир суткада 11 саат айдасаң болот. Андан көп айдасаң болбойт. Бирок андагы эми адамдар ойлоп табат экен да. Анда кичине ал эрежени бузуп, анан биздикилер баягы эле башка жактан келген мигранттар, СНГлыктар көбүнчө ушундай жолдор бар, ошо жолдорду колдонуп, анан ошо көп айдайбыз да. Ошол жалаң эрежеси менен айдайм десең, андай деле көп айдай албайсың да. Эми алар болсо, эми силердин ден соолугуңарды карап, кой эми эс алгыла, уктагыла дейт да. Биз болсо баягы ден соолук, анан эме го дейм, коопсуздук. Авариялар көп болот, уктап кетет дегендейчи. Сиз канча саат уктайсыз күнүнө? Үйдө жүргөндө жакшы уктайм, жумуштан ар кандай болуп калат. Ар кандай норма жок да. 1 саат уктап каласың, эчтеке жок болуп калса 7-8 саат деле уктай бересиң, жумуш жок болуп калса. Жаныңызда шеригиңиз менен чогуу иштейсизби же өзүңүз эле? Жалгыз. Бирок андай деле кылып алса болот да. Көпчүлүк жалгыз эле иштейт. Ооба, шерик менен деле андай деле күндөр болгон. Бирок анда баягы тапкан акчаң азыраак болуп калат. Баягы плюс-минустар бар. Шеригиң болсо эми жакшы сүйлөшүп бул, бирок ошол эле момент жалгыз болсаң, мисалы эми каалаганда токтоп, уктаганда да токтоп уктайсың да, айдап баратканда уктаганда кичине эс албай калышы мүмкүн да. Эми алыс жерде жүргөндө баарыбыз эле билебиз, эми ичпегенди баягы ичейин, жейин деп бутту, колду кенен суна албайсың да. Чогултасың, жок баягы үйгө жөнөтөйүн, жардам берейин деген ниет менен, тилек менен барып атпайбы баардыгы эле. Америка Кошмо Штаттарында мына сиз өзүңүз айтып калдыңыз, эми тракта иштегенде мен акча чогултуп анан кийин жардам бере алдым, чогулта алдым дедиңиз. Ага чейинки жумуштарыңыз, эми ошол Кошмо Штаттарында негизи кайсыл жумушта иштесе, мындай Кыргызстанга жардам берип, өзүнө бир нерсе сатып алганга болот? Кайсыл жумуштар жакшы? Бул эми ар бир адамдан да болот экен. Сиз айткандай, кээ бирлер экономить этип, стабильно иштеп дегендейчи. Кээ бирлер бар, мисалы аябай эле аз иштегендер да бар, бирок кыргыздар жөнүндө айта алам, бир 90% баары иштерман, эмгекчил дегендей. Анан биз иштеген жумуштардын арасынан ушул айдоочу, трак драйвер, дальнобойщиктердин айлыгы жакшыраак салыштырмалуу. Ошондой эле түйшүктөр да бар, бирок салыштырмалуу жакшыраак да. Башка мисалы окуп, анан иштенсең, билесиздер да, мисалы врачтардыкы жакшы, уккан боюнча летчиктердики жакшы, юрист, айтишник, көп эле жумуштар бар. Айтишниктердики да, программист. Анан көп эле кыргызстандыктар уккан, азыр кыргыздардын көбү ошо IT тармагына окуп, мисалы өмүрүндө кыргыздарга мындай баа бердим, өмүрүндө компьютерди кармап көрбөгөндөр ошо 6 ай окуп эле мындай 6-7-1 жылдын ичинде айтист болуп жумушка кирип кетип атышат. Азыр аябай көп айтист болуп иштеген кыргыздар. Аны көп эле билет болсо керек. Жакшы, бирок бизде баягы көрүп атабыз, биз көрүп атабыз, угуп атабыз, сиз ал жакта жашап атпайсызбы? Анан сурайын дегеним, мисалы бул жакта кайсыл кесиптин ээси болбосоң дагы барганда кайра окушуң керек дейт да. Ошондойбу? Ооба, ошондой. Мисалы жөнөкөй эле, мисалы тракист деп биздин жумушта айтсак, мындай караганда эми кара жумуш да. Ушундай эле, мисалы мен тиякта кээ бирлер сурап калат, мен Европада иштегем, Кыргызстанда иштегем деп. Ага карабайт, биякта өзүнүн баягы эрежелери бар, жолдору бар. Мисалы биринчи жөнөкөй право аласың, айдоочунун правосын. Андан кийин ошол тракисттердин эмесин CDL деп коет,
алыш үчүн экзамендерди тапшырасың да. Сен ал баягы теория бар, андан кийин ооз эки жооп берип, анан айдаган жагынан экзаменде ал уже эми баягы өзүңөн зависит этет. Башка кесиптер деле ошондой сыяктуу деп айта алам. Мисалы эми баары айырмачылыктар бар да. Эми бизде көнүп калганбыз да баягы жеңден акырын кылтыйтып бериймечи, андай да барбы, өтпөй калсаң, эми жардам берип коем, аке жаке дегендей. Жок, андай ого элек. Андай жок, Андай ого элек. Бизден баягы биздикилер барып аларды дагы кээ бирлерин үйрөтүп алды деп атпайм, андай жок да. Андай жок. Могу жолдочу, мисалы жолдо мына трак айдап баратасыз, айдап баратканда бизден бадалдын арасынан чагылган гаишниктер барбы, майы кызматкерлери? Бул жерде биздикине окшоп туруп калат, бирок баягы мындай гаишник өзү эмес, машина менен турушат да. Туруп калат, кээрлер өтүп баратып, анан нарушить этсең артыңан келип аны токтотот да. Мындай жашынып тургандар деле бар, андайлар деле бар. Айырмасы машина менен турат да. Анан мындай эми бусуп алдым, байкабай, адашып кеттим, туура эмес түшүп алдым деген сөздөргө түшүнүшөбү? Түшүнөт, андай көп эле болгон. Ал дагы ошол полицейскийден зависит этет. Мисалы түшүнүктүү адам болсо же бирок баары бир сен праваны алып баары текшерет да, документ алыпчы. Көбүнчө мисалы сен рекорд окуп баары жазылган да, сен тарыхың таза болсо, жакшы болсо көп учурда мындай кой берип коюшу мүмкүн да. Жөнөкөй эреже бузууларгачы, жөнөкөй. Мисалы жөнөкөй эреже бузууларга кайсылар кирет? Мисалы жөнөкөй деп ал деле ар кандай болуп калат. Жөнөкөй мисалы мени көп эле жерден кое берген, баягы линияны поворотник күйгүзбөй которуп алып, же болбосо мисалы жана экзит деп коет, жолдон чыга турган линия менен барып тигил жакка өтүп кетип деген ошо кээ бир майда чүйдөлмөрдөнчү. Жакшы. Бул деле айтарым ошол эмеден ошол адамга байланыштуу да, полицейский адамга. Эми бизде бир нерсени туура эмес кылып койсоң, чыга калып биринчи амандашып күлүшүң керек да. Ал жакта да ошондойбу? Мындай мисалы ошол кыргыздардын өзүңөрдүн бир WhatsApp группаңар бар болуп, эми ар кайсы эле азыр бүт баарыбыз эле WhatsApp группа бар эмеспи? Силерде да ошондойбу? Мындай сүйлөшүп, бул жакта мындай экен, достор, балдар бияка келгиле, бул жакта айлыгы көбүрөөк экен, андай мындай экен деген маалыматтар берип турасыңар бири-бириңерге? Бул жакта чоң группалар бар, бирок мен андай өтө чоң группада жокмун, бирок өзүм досторум жана 10-20 адамдан турган группаларда бармын. Негизи эле кыргыздар аябай көп, биздин өзгөчө Чикаго шаарында бир азыр бир мүмкүн 5000 болуп калды, бала чакасын кошкондочу. Анан кыргыздар көбүнчө көпчүлүгүн айтсам, кыргыздар менен эле мамиледебиз да. Футбол ойноп турабыз, кадимкидей эле той ишилип постоянно эле жолугуп турабыз да. Пикник, сикник ишилип достор көп. Кыргызстандагыдай эле да, мындайча айтканда. Ушул 10 жылдан бери 10 жылдан бери мындай американецтер менен дос болуп, мисалы мен да андай болуп элек да, Кыргызстандагыдай эле айтсам. Негизи эми кыргыздардын ушул бири-бирине биримдиги, ынтымагы канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Андан да жакшыртсак болот беле, же бул нормалдуу элеби? Эми менин көз карашымда жакшы эле, биримдиги жакшы эле. Жана чоң группаларда мисалы эме жагынан жакшы, кайрымдуулук жактан бат-бат чогултуп, мисалы ушундай деп жазса, мындай отказ кылышпайт. Жакшы. Курултайларга ушундай чогулган жерлерге барып турасыз да сиз дагы? Барып турабыз. Мындай бүт кыргыздар, бүт дегенде кандай көпчүлүк
бардык штаттан келип жолуккан. Бул футбол уюштурулуп турат. Бир жылда, бир жолу умурда 2 жолу болуп калчу баягы. Ар кайсы штаттан келип ошо жакшы футболдон тышкары шахмат, тогуз коргоо, ушул волейбол, ынтымакты мындай чыңдап ушундай эмелер өтүп турат. Анан эми кайрымдуулук деп калдыңыз. Чикагода да турат экенсиз. Ошол Чикагодагы $1 миллион кыргыздарга тиешелүү борборду алабыз деп атты эле. Кандай болду? Алдыңыздарбы, же эле боло элекпи? Убактысы өтүп кетти го дейм, Жок, мен акыркы уккан маалымат боюнча алдык го дейм. Алынды окшойт. Бирок анын канчасын кутулду, аны мен мындай так маалымат жок да. Мен укканым боюнча бир 20% пайызындай төлөндү, анан калганын бериш керек деген сыяктуу маалыматтар келип атты эле да. Мүмкүн бир кайсы бир убакытка жоюшу мүмкүн да, ушунча убакытта кутулуп бүтсө болот депчи. Америка Кошмо Штаттарында мен деген бизнесмендер жанагы эми бул ошол акчаны мындай 2 бөлүп эле төлөп койгондор бар да, араңыздарда, Жок, андай миллиондо барбы? Мындай эми кирешеси көп деген эмне бизнесмендер? Мен билген андай кыргыздар анчалык деңгээлде жок го дейм. Чыга элекпиз, Мүмкүн билбеген, тааныбаган бардыр, мүмкүн. Кандай? Эми суроо болсо мындай, ошол Америка Кошмо Штаттары сизди кандай жакка өзгөрттү? Кыял жорук, мүнөз, сапаат дегендей. Эмнени үйрөндүңүз? Салыштырмалуу, Кыргызстанга салыштырмалуу мындай жоопкерчилик үйрөндүм десем болот. Жоопкерчилик, анан азыр өзүмдү аябай эмгекчил деп айтпайм, бирок салыштырмалуу Кыргызстанга караганда эмгектенгенге үйрөндүм. Мыйзам сактаганга Кыргызстандан деле сактап эле жүрчүп, дагы андан да жакшыраак дегендейчи. Анан кээ бир досторум бар да, ар кандай досторубуз бар. Спортсмен достор бар, анан өзүм Кыргызстанда деле мүнөзүм ушундай сыяктуу болчу, бирок кээ бир досторум мисалы Кыргызстанда мүмкүн орой болуп, башкачараак жүрсө, азыр өздөрү деле айтат, жумшактыкка үйрөндүк депчи. Америка аябай жумшактуу депчи. Мамилесин өзгөртүп адамдаргачы. Эми бул ошол Америка Кошмо Штаттарындагы адамдардын бири-бирине болгон мамилесин көрүп, анан ошо коомго аралашып, анан ошол мамилеге келип чыкты да, Ошондой окшойт. Эми бизде болсо баягы спортсмен болсо 2 канатын чыгарып, бери кел, эмне болду деп сүктөгөндөр, алар деген ал жакта жарабайт турбайбы анда, Алар ошо мындай көбүн байкасаң, мындай көпчүлүк өзгөрөт да. Анда спортсмендерге айта турган кеңеш бар турбу, Америка Кошмо Штаттарына келсеңер, ал сөздөрдүн баарын таштап келгиле деп, Келбесек деле колдон келсе, Кыргызстан болсок деле жакшы. Жөнөкөй болгонго аракет кылабы. Сиздин ошол Америка Кошмо Штаттарындагы кайсыл нерселер сизге жагып, ошол Кыргызстандан көргүңүз келет эле? Мына ушул нерселер болсо жакшы болмок эле бизде дагы деп. Мыйзам сакталат экен. Мындай бул жакта эми ар кандай эл бар да. Канча деген улут бар, ар кошкон, канча деген религия бар дегенде, анан баары мисалы мыйзам сактайт, баары мындай деп айта албайм, бирок көпчүлүктү караганда анан ушул мыйзам сакталат да. Бизде да ошондой болсо деп. Жеке мисалы мен өзүм тараптан да, жеке мисалы ошол эле учурда мына сиз айтып атасыз, адамдын мүнөзүнө таасир берет экен депчи. Эми билебиз да, Америка Кошмо Штаттарында адамдар мисалы бизге дүкөндөргө келип калсаң, бир нерсе алып калсаң, учурашып деле, коштошуп деле койбойбуз да. Бул эми бизге адатка айланып калган нерсе да, албетте. Силерде болсо аны билебиз,
учурашып, коштошуп, күнүңүздү сурап, кандайсың, жакшысыңбы десе, жакшы, өзүң кандай? Жакшы, жакшы күн болду бүгүн деп, анан кийин мындай сүйлөшүп. Бул жагы. А бирок бизде эркинирээк адамдар менен сүйлөшүп, анан кийин тил табышып, достошуп кеткенге. Ушундайбы? Сиздерде мындай аралыкты сактап, адамдар менен оңой менен мындай тил табышып, мындай тааныш болуп, бирөө бир нерсе алып келип, мисалы бизде мындай да, эгерде бир электричествоңду бир нерсеңди оңдотсоң, ал киши менен кийин деле тааныш болуп калып, анан кийин алака береке болуп, керек болсо куда деле болуп кетебиз да бара-бара. Биз тарыхыбыз ошондой го, көчмөн калп болуп анан бөлүнгөн бөлү жейт дегендей, постоянно уру болуп жашап, чогуу жашап дегенде анан ошону көнүп калсак керек да, азыр деле ушундайбыз. Булар мисалы могу кошуналарыбыз бар, баары тынч, мындай күлүү учурашабыз, бирок биз эле эмес, башкалар деле бири-бири менен мамилеси жок да. Бул эми баягы жакшы же жаман деп айта албайм, бирок ушундай экен да биякта. Сиз азыр мындай бул жерди ижарага алып жашап атасыз да, алдыгы үйдө? Ооба, ижарага. Бул жер үй. Бул жер үй. Жер үй. Сыр болбосо канча төлөйсүз? $1,5 миң төлөйм. $1,5 миң. $1,5 миң, анан свет, газ, суу, мусор алар өзүнчө. $1,5 миң болсо анда чоң үй го дейм, аябай. Биринчи этаж, анын үстүндө 3 комната бар да. 2 этаж үйдө турасыз. Биринчи этажда бар. Зал, кухня. Мындай жакшы эле да. Мындай мен маалыматтарды карап көрдүм. Маалыматтар боюнча Японияда салыкты аябай көп төлөшөт экен, Америка Кошмо Штаттарына караганда. Силерде деле салыкты көп төлөйсүңөрбү? Салык, ар кандай салыктар бар. Мен деле баарын айта албайм, бирок жана sales tax деген бар. Любой бир товар алганда, ар кайсы штатта ар кандай, бизде Чикагода билишимче бир 10%га жакын да. Не алсак деле ошо төлөйбүз да. Ошол менен. Дагы эмнени төлөйсүз? Салыкты. Дагы кайсы салык төлөйсүз? Мисалы бирдек алгандабы жана. Жок, трак айдап атасыз. Ага да салык төлөйсүз да? Ал жакта да салык бар да. Салыктар көп, билинбеген мен highway tax деп коет, ал мисалы ошол жолдорго жүрүп атпайлыбы? Ошол жол үчүн салык төлөйбүз. Мисалы иштеген бизде кантип айтып коет, пайда көрүп атпайлыбы? Иштеп зарплатачы, ага да төлөйбүз. Биз билбеген деле салыктар бар, ошо алып турат. Салыктар көп эле. Жакшы. Америка Кошмо Штаттарында сизди чарчаткан жана эс алдырган нерсе? Чарчаткан. Бул жакта өзгөчө башында мындай көп нерсеге көнө албайсың, анткени мындай баардык нерсе эреже да. Бизде эми азыр кандай болуп калды билбейм. Жөнөкөй эле машина жөнүндө айтсаң, любой жерге мындай токтотуп коюп кирип кетип жеңил эле го. Башында бияктан көнө албай, мындай ошо парковкада аябай чоң проблема. Бирок бара-бара көнүп, анан биякта төрөлгөндөргө тем более башкача болуш керек, баары көнүм иш адат да. Баары тарс. Мындай караганда эми рамка салып койгон сыяктуу да, көнбөгөн кишигечи. Мындай болбойт, тигиндей болбойт дегенсип. Анан дагы бир нерсени айтып элем. Көп нерсе биякта кредитный система аябай өнүккөн. Анан көп нерсе кредитке алынат экен. Жарандар эмес, кийин эле келген биз деле көп нерсе өзүң байкап эле ала бересиң да, телефон деле кредит, тиги деле машина, сашына, үй. Анан ошонун баары бирок могу жерде турат. Ошодечи. Ай сайын төлөп турушуң керек да. Бул эми жакшы жактары дагы бар, эки жагы бар да. Уйку тынч элеби кыскасы? Уйку тынч эле. Жакшы. Эми Америка Кошмо Штаттарында сиз убактылуу жүрөсүз да. Могу Америка Кошмо Штаттарынын жарандары алганы менен мындай айырмачылык барбы?
мүмкүнчүлүктөрдөн? Мисалы мен муну кыла албайм, тигини кыла албайм дегендей. Же бирдей эле каралганбы? Биз менен баягы жарандардын айырмасыбы? Айырмасы бар эми баягы шайлай албайбыз, тиги бу дегендер бар, бирок көпчүлүк жактан мен айта алат элем, Америка мындай мигранттар үчүн аябай мындай ыңгайлуу мамлекет деп айта алам да. Көп жактан биз ошондой эле укуктарыбыз бар да, башка жарандардай элечи. Элдердин мамлекеттин баардык мамиле жагынан дагы бирдей эле мамиле. И сиз айткандай башка мүмкүнчүлүктөр, мисалы бизнес ачам, тигин ачам деп бүт жагы мындай бирдей эле деп айта алам да. Бир жактан келип англисче билбей деле сен миллионер болуп кетсең деле болот да. Өзүң ушундай кыйын болсоңчу. Кара. Жакшы, эми биз билебиз, СНГнын ичинде эгерде сырт жакка барып иштей турган болсоң, полиция кызматкерлеринин мамилесин эми көрүп эле жүрөбүз. Бүгүнкү күндө деле ал өзгөрүп деле кеткен жок. Америка Кошмо Штаттарында кандай? Полициялар эгер эрежени буспасаң, эч ким андай токтотуп мындай болгон эмес. Мисалы эрежени буспасаң, сага эч ким эчтеке дебейт да. Кыскасы. Ал жагы жакшы. Анан эгер токтотуп калса деле мамилеси аябай жакшы. Ал эми баягы сен мигрантсың же жарансың деп токтотпойт да. Ошо эрежени бускан үчүн да. Мамилеси бирдей эле. Менин көз карашымда. Жакшы. Эми кийинки суроом болсо, 10 жыл болуп калыптыр, Америкага көнүп калыптырсыз. Кыргызстанга келгиңиз келет беле? Кыргызстанга ооба келгибиз келет, аябай сагындык. Ошо 10 жылдан бери бара элекмин. Аябай сагындык. Буюрса келип же Кыргызстандан гражданство Америкадан жарандык алып жашап калып калайын деген оюңуз барбы, же Кыргызстанга эле акыры келесизби? Менин оюм мындай эле, эгер Кыргызстанда бир мүмкүнчүлүк түзүп, кандайдыр бир чакан бизнес бирдеке ачып алып, үй бүлөм багыла турган мүмкүнчүлүгүм болсо, Кыргызстанда жашайт элем. Бирок ошол эле учурда жарандык же бирдеке алып жака келип турсам да жакшы болмок деп ойлойм да. Жол жабылып калбасын депчи. Балдарыңыз үчүн Бирок Кыргызстанда жашагым келет. Балдарыңыз үчүн Кыргызстан жакшыбы же Америка жакшыбы? Менин оюм Кыргызстанга барып, ошо Кыргызстандан чоңойткум келет да. Эмне үчүн? Ар кимдин эмеси ар кандай. Мисалы мен өзүм биякта тайкем бар, кээ бир досторум бар, балдар чоңоюп калганчы. Анан жаман балдары жаман болуп баратат эмес, башкача бир аз менталитет башкача. Мисалы бизде тууганчыл мындай эми башкачабыз го. Ошондой эмес, өзгөрүп калат экен да. Жаман деген билдирбейт, просто башкача болупчу. Орус кыял деген. Анан бизде эле башкачасыбы? Орус кыялдын американец кыял деген сыяктуучу. Анан мисалы бизде өсүп, ошол эле учурда тилди да билип, кийин университетке келип окуп, бул жактан билим алса жакшы болмок деген кыялдар бар. Бирок тарбияны ошо жактан эле алса депчи. Жакшы. Бирок мына кетем, ана кетем деп 10 жыл, 20 жыл жүргөндөр деле бар, анан көрөсүз го буйрган. Кыскасы, Кыргызстан өнүгүп, бутуна туруп, өзгөрүп, дагы жакшы болуп калса, сыртта келген, сыртта иштеп жүргөн Кыргызстандын жарандарынын көп эле келгиси келет экен. Ушуну мен көп уктум да. Албетте, жакшы деп айтат элем. Анан эми бүгүнкү күндө сиздин ушул чет жакта жүрсөңүз дагы Окей радиосуна ушул маек берүүгө макулдугуңузду бергениңизге ыраазычылык билдирем, албетте. Кудайым буйруса, мына ушинтип күлүп жайнап эле, жүрөктөгү тынчтык менен эле, ыраазы болуу менен эле, үй бүлөңүз менен жакшы учурларды дагы өткөрө бериңиз деп айтат элем. Анан бизге бөлүнгөн убакыт дагы соңуна келип калды. Анан сизде бир мүмкүнчүлүк бар да, тууган журтка бир жакшы салам айтып койгонго биз аркылуу. Келиңиз. Ошо бардык эми бир тууган ата энеси менен постоянно сүйлөшүп турабыз. Алардан сырткары дагы бардык
тааныштарга, кыргызстандыктарга салам айтабыз. Баарына ийгилик. Кыргыздар минус жактарыбыз көп, бирок ошондой эле бул жактан көрүп атам. Эгер мүмкүнчүлүк болсо, мындай бир мотивация болсо, бир шарт түзүп берсе, мындай кыргыздар аябай эле мындай эмгекчил, мындай өнүккөнгө мындай жөндөмүбүз бар экен да. Ошо буюрса өнүгөлү, баары жакшы болсун. Ошо баарына салам, сагындык. Туура айтасыз. Баягы миллионго таасир бергиң келсе, бирөөнө таасир бер дейт да. Анысы кандай Кудай буйруса акырындык менен. Анан мен дагы ыраазычылык билдирем. Аман болуңуз, айылы аман, айылы бүтүн аман жүрөт деп коет экен. Биякта элибизде тынчтык болсо, силердин жүрөгүңөрдө да тынчтык болот. Элибизде өсүп өнүгүү болсо, силердин да көңүлүңөр ток болот дегендей. Үй бүлөңүзгө салам айтыңыз. Кудайым буйруса дагы амандашып, дагы маектешели, өзгөрүүлөр болсо, башка бир жаатка кете турган болсоңуз кабардап коюп туруңуз. Чоң рахмат. Силерге да чакырганыңарга рахмат. Рахмат. Байланышта болобуз. Кудай буйруса. Урматтуу бизди угуп жаткан көрөрмандар жана угармандар, баарыңыздарга дагы бир жолу ысык салам айтабыз. Бүгүн биз сиздер менен чогуу Чикагодагы уулуңуз өзү Токтогулдун кулуну болот. 4 баланын, 1 кыз, 3 эркектин атасы Мирбек Сагымбеков менен биз маектештик. Кызматта журналист Канат Алмамбетов болду. Баарыңыздарга көңүлдүү кеч.